Садыр Жапаров Джо Байденге көңүл айтты. Садыр Жапаров Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байденге Американын Кентукки жана коңшу штаттарындагы куюндан улам адамдардын курман болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Кентукки жана коңшу штаттарындагы куюндан адамдардын курман болгонун жана кыйроолор тууралуу суук кабарды кайгыруу менен кабыл алдым. Ушул жаратылыш кырсыгынан улам курман болгондордун туугандарына жана жакындарына көңүл айтуу менен жабыркагандардын тез сакайып кетишин каалайм, деп айтылат мамлекет башчынын телеграммасында. Маалыматка караганда 11 декабрдагы болгон жаратылыш кырсыгынан 100гө жакын адам курман болду. Кентукки штатынын Мейфилд шаары толугу менен талкаланган. Анкарада Чыңгыз Айтматов эскерилди. Кечээ 12 декабрда Туркиянын Анкара шаарында залкар жазуучу, ойчул жана дипломат Чыңгыз Айтматов эскерилди. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Жазуучунун туулган күнүнө арналган иш-чара анын айкели турулган Сейил бакта өттү. Ага элчи Кубанычбек Өмүралиев, Кечиөрен муниципалитетинин мэри Тургут Алтынок, Түрксойдун башкы катчысынын орун басары Билал Чакыжы, Анкарадагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн өкүлдөрү, студенттер, журналисттер, ошондой эле Туркияда жашаган мекендештер катышты. Иш-чарада Кубанычбек Өмүралиев менен Алтынок сөз сүйлөп, Чыңгыз Айтматов азыркы замандын эң көп окулган авторлорунун бири болгонун, ошондой эле кыргыз, түрк жана дүйнөлүк адабияттын өнүгүшүнө баа жеткис салым кошкондугун белгилешти. Иш-чаранын алкагында жазуучунун эстелигине гүл коюу азем өттү. Боршайком 18 декабрга чейин шайлоонун жыйынтыгын чыгарат. Боршайком 18 декабрга чейин шайлоонун жыйынтыгын чыгара турганын Боршайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Анын айтымында айрым аймактарда добуштарды кайра соноо аяктады. Жыйынтыктар чыкты. Ал эми 26 шайлоо участкасында жыйынтыктар жокко чыгарылды. Боршайком мунун баарын эске алуу менен жыйынтык чыгарат. Бишкек шаарындагы 1-Май жана Свердлов 1 мандаттуу округдарындагы жарандардын көбү баарына каршы добуш беришти. Бул округдарды шайлоонун жыйынтыгы чыгарылгандан кийин 1 айдын ичинде кайра шайлоо дайындалат. Сох анклавында аэропорт иштей баштады. Кыргызстандын аймагындагы Сох анклавында аэропорт иштей баштады. Бул тууралуу Өзбекстандын транспорт министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Фергана каттамы тынымсыз учуп турат. Учак дүйшөмбү жана жума күндөрү учат. Анын 2 учагы 30 минутта Сохтон Ферганага жүргүнчүлөрдү жеткирип турары айтылган. Белгилей кетсек, Сох Өзбекстандын Кыргызстандагы аймагы. Өзбек тарап буга чейин Сохко коридор ачууну суранып келген.